азыр оштогу троллейбустардын бирине чыктык. Азыр айдоочудан сурап көрөбүз. Оштогу электрондук билет салуу иштеп жатабы, иштеп жатпайдабы, ушуну азыр сурайбыз. Şu izlerin kıymetı Көнүп атабы же мындай буну кабыл албай? kabul alganı kabul aldı. Kabul almaganlarga Türkiye'ye gelenler var, kartışkası yoktur, gevrekler kartışkası, Türkiye kaydın tolturuşun kaydın emersin, şu tolukmen olelekte bizde. Муниципалдык каттамда жүргөндөрдүн бир эле талабы бар. Ал электрондук карточкаларды саткан кеңселерди көбөйтүү. Анткени карталарды сатып алуу үчүн узак убакыт жол жүрүп, алууга туура келүүдө. Маселен, пенсионерлер үчүн бул абдан татаал маселе. Жок, бар эле алдым, неме, бар эле дардап берди. Кыйынчылыктар болдубу? Жок, барган деле сүрөткө тартып, ушерден жасап берди. Бирок сатыла турган жерлерди ушул жака уюштуруп жакшы болобу дейм да. Шаар боюнча Атайы ошол жака барыш керек экен. Троллейбус парк ол неме узак билесиз, шаардын чет. Транспорт картасын сатып алгандар дээрлик аз. Шаарда бул каттамдарда жүргөн негизги жүргүнчүлөрдүн бири булар студенттер. Биз алардан электрондук билет колдоносуңарбы деп сурамжылап көрдүк. Бирок жообу баары күткөндөй эмес. окуу жайларда туратбы? Сатып атабы? Кайсы окуу жайда? Педфакта окуйм. Бош колледж. Я карточкамы? Карточка пока yok. Карточка барбы? Троллейбуска электрондук карточка. Сатылып атабы окуу жайда? Түшүнмөдүм. Окуу жайда карточка сатылып атабы? Жок. Мен азыр Ош шаарындагы автоунаа мекемесинин ушул транспорттук картаны берүүчү жайга келдим. Азыр кирип сурайбыз, карточка канча сомдон сатылат? Шахспай эже. Биз К-медиа каналынан келдик. Бизге бир-эки суроолорго жооп берип койсоңуз жакшы болот эле. Транспорттук карточка күнүнө канча сомдон сатылат? Ошону айтсаңыз. Транспорттук карточка бул карточкалар ичинде 36 сом акчасы бар. Карточка өзү 64 сом турат. Анан бунун ичиндеги 100 сом, ошондо бир карточка 100 сомго турат. Анан 36 сом акчаңар түгөнгөндө бул өзүңөрдүн капчыгыңарга карап толтуруп ала бересиңер. Азыр мен дагы бир карточка сатып алайын. Макул. 100 сом. 100 сом. Бул ичинде канча бар? Ичинде 36 сом акчасы бар. Троллейбуска чыксаңар, валидаторго коюп текшерип алсаңар болот. Диспетчердик жайдан жол карточканы сатып алган кардарлар аз, көбүнесе окуучулар сатып алышат. Ал эми жалпы жүргүнчүлөрдүн карточканы сатып алуусу аябай аз. Бир карточканын баасы 100 сом. Анын ичинде 6 жолку жол акы бар. Биз дагы сатып алган карточкабызды колдонуп көрдүк. Мен азыр транспорт картаны бул жерге коюп берем азыр. Катталды, жол акы 6 сом. Баланс 30. Шаардын муниципалдык каттамдарын электрондук жол акысына өткөрүү ушул жылдын март айынан башталган. Азыркы учурда транспорттук билеттер шаардын 3 аймагында гана сатылып жатат. Картасы жокторго накталай төлөм 10 сом. Сатуу кеңселердин эмнеге шаар аймагында көбөйбөй жатканына мекеменин тиешелүү адистери жооп берди. Долбоордун негизинде 5 гана аппарат келген, ушул карточкаларды толуктай турган жана чыгара турган. Азыр бүгүнкү күндө бизде шаар боюнча 3 жерде точка иштеп атат. Биринчиси бул өзүбүздүн ишканадагы точка, экинчиси Манасат аймактык башкармалыгынын кеңсесинде жайгашкан, үчүнчүсү Курман Жанат муниципалдык аймактык башкармалыгынын кеңсесинде жайгашкан. Азыр бүгүнкү күндө дагы азыр картаны толуктоо ыңгайлуу болуш үчүн жана сатып алууга ыңгайлуу болуш үчүн Ош мамлекеттик университетинде ошол точка ачууну пландап жатабыз бүгүнкү күндө. Жанагы Керметтоо муниципалдык аймактык башкармалыгынын кеңсесинде дагы ачууну пландап жатабыз бүгүнкү күндө. Электрондук карточкаларды уюштурууда тендерди чехиялык компания утуп алган. Алар мекемеге жалпысынан 30 000 электрондук карточканы берген. Алардын ичинен 5 000 пенсионерлерге, 5 000 окуучуларга, калганы жалпы жүргүнчүлөргө сатылмак болгон. Учурда пенсионерлер менен окуучулардын транспорт карталары көпчүлүгү сатылып калды. Ал эми жалпы жүргүнчүлөрдүкү 10% жеткен карточкалар сатылган. Арген Нуров, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.